Оңға жыласыз, солға жыласыз ба? Кеттік. Қуатта ұлы достықты қарачып Дубайдың көгілік тұрат меріме. Таштарменен, жіпменен байлап, соғысып, бұл болса кілемдерді Ушул Катардын эмиринин сүрөтүн мык менен өзгөчө кылып тарпсыз, аябай суктанды өзү дагы. Идея кайдан келди, качан баштадыңыз, канча эмгек, канча убакыт короттуңуз? Бул чындыгында 3 жыл мурун тартылган. Себеп дегенде Катарда чемпионат, дүйнөлүк чемпионат мира по футболу болуп эмес беле, ошондо тартылган. Бирок тилекке каршы жете алган жокпуз. Но бүгүн ушундай бир кереметтүү күн. Биздин президент Садыр Нуркожоевичтин, биздин өкмөт башчыларыбыздын жардамы менен жалпы кыргыз элинен ынтымактын символу катары ошо сүрөтү берилип жатат. Бул аябай чоң жетишкендик деп ойлойм. Эмне материалдар колдонулат мыктан башка? Бул буканын териси, анан мык, анан полиэстерден атайын жип. Бул бир мык, бир адам. Миңдеген мык, бир коом, бир улут, бир эл. Ошонун баардыгы биригип бир сүрөт болуп атпайбы? Бул сүрөт өзү эле ынтымактын белгиси. Демек, маани ошондо жатат турбайбы? Философия түпкү тамыры философиясы ошода. Бул сүрөт ынтымактын символу. Чоң рахмат. Аты жөнүңүздү айтып коюңуз беле? Рахмат, Азамат Жаналиев. Сүрөтчү. Сүрөтчү. Чоң рахмат. Сонун болуп турсун, бизге да жакты. Аларча мамлекеттик паркында акындар ырдап, комуздун үнү жаңырып, фольклордук музыкалар жаңырып, азыр Катардын эмирин тосуп алуу алдында турушат. Ал үчүн президент Садыр Жапаров эмирди өзү баштап келатат. Азыр бул жерден болсо, азыр Кыргыз айылында акындар кыргыз салтын улай төкмөлөр менен тосуп алышат. Ошентип Катар мамлекетинин эмиринин мамлекеттик визити соңуна чыкты. Азыр Манас-2 аба майданында күндүн ысыгын илебин айтпаңыз. Катар мамлекетинин номер 1 порту учуп кеткен турат. Ал эми президент Садыр Жапаров дал ушул эле аба майдандан Астанада болчу иш-чарага узап кетет.